Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акылбек Осмоналиев тоң жергесинде болду. Ал алгач эле Коңур Өлөң айылындагы Кирешей мен Алиев атындагы орто мектебине барды. Учурда окуучулар үйлөрүндө отуруп окуп жатышат. Мугалимдер болсо мектепке келип кетип иштеп да жатышат. Андан соң Кубандык Мукаев атындагы кичи футбол аянтчасынын абалын көрдү. Эң көйгөйлүү маселе сугат суусу болуп жатат. Коңур Өлөң Көлтөр айылынын ортосундагы дамбага барып, оңдоп түзөө зарылдыгын белгиледи. Сосын алып атышат азыр. Только кирген убакта вот так жок. Июльдан баштап бул суу кире баштайт. Анан чоң суу кирет аябай. Бул көпчөлөргө 1-2 жолу коркунуч жаратты. Оозу менен толтура агып. Анан мурдагы жылы МЧСтин 2018-жылы 2500 метр жасалган. Буякты жасаш. Коңур Өлөң жана Көлтөр айылдарынын ортосунда жайгашкан Коңур Өлөң дарыясынын жээгинде турабыз. Бул жерде 2018-жылы 2500 метр селден коргоочу убактылуу дамба курулган, жасалган. Азыркы учурда былтыр жаандын кесепетинен кээ бир жерлери дамбанын кээ бир жерлери жуулуп кеткен. Бүгүнкү күндө ошол желип кеткен жерлерин жасалууга муктаж. Себеби айылга коркунучтуу турат. Андан сырткары Көлтөр айылында мындай көйгөй абдан чоң маселе. Бул 500 гектарга жакын сугат жер. Бүгүнкү күндө суу жетпегенине байланыштуу ал жер иштетилбей, пайдаланбай жатып атат. Анткени кайрак бул необеспеченный кайрак болот да. Ага суга илгери 89-жылдары Союз жоюлганга чейин бир каналды баштап, ал иш аягына чыкпай калган да. Ошол жумушту бүгүнкү күндө айыл өкмөт тарабынан, район тарабынан абдан ушундай жакшы иштерди жасалган. Ага бета бир 22 миллион сомдун тегерегинде акча кетип атат. Бул Арис программасына былтыр 2 жылдан бери жазып, бул программада өтпөй атат. Баягы мына бүт Арис программасындагы бардык талаптарга жооп берип, бир аз жетпей калып атат да. Баягы 4 адам боло турган болсо, булар 5-орунда алып калып атышат да. Бул маселени дагы бышыкташыбыз керек. Баягы кемчиликтер менен Кош Айдоо жазгы талаачылык ишин жеринде кыдырды. Сугат суу каналдар боюнча жалпы маалымат алып, тиешелүү адистерге тапшырмаларды берди. Быйылкы жылы буудай аянтчасын көбөйтүү мезгил талап экенин да кошумчалады. Күйүүчү, майлоочу майлардын сапатына, баасына көңүл бөлдү. Дыйкандар техникаларды эски жаңы деп тандабай, жерибиз айдарып бүтсө болду деп турушат. Тоң району боюнча бардыгы дан эгиндер 6001 гектар айдоо себеби пландалган. Жашылча 137 гектар, картошка 3987 гектарга пландалган. Бүгүнкү күндө район боюнча дан эгинин алсак 4610 гектар айдалды. Салыштырмалуу былтыркы жылга караганда 400 гектарга астыга айдалып баратат. Жалпы район боюнча алсак бүгүнкү күндө 75%га айдоо сөбү иштери аяктап калды. Ал эми Тогуз Булак айылында 407 окуучу маданият үйүндө 2015-жылдан бери билим алышат. Шарт жок, айласыздын гана иши. 2017-жылы мектептин курулушу башталып, али күнгө чейин бүтпөй турат. Тендерден утуп алган компаниялардын келишпестиги себеп болгону айтылып жүрөт. Маданият үйүндөгү класстык бөлмөлөр талапка, санитардык гигиеналык нормаларга туура келбегендиктен окуунун өтүшү өтө татаал, балдар үчүн оор абал түзүлүп атат. Ошол эмебизге жараша 2019-жылдын октябрь айынан баштап жаңы мектебибиз салына баштады. Республикалык бюджеттен акча бөлүнүп, азыркы учурда Юнис курулуш фирмасы тарабынан мектептин курулушу жүрүп жатат. Тогуз Булак айылындагы бүгүнкү күндө 407 окуучу мына 15-жылдан бери маданият үйүндө окуп жатып атышат. Маданият үйүнүн шарты бүгүнкү күндө бүт талапка жооп бере турган эмес. Ал эми жаңы салынып аткан мектеп 17-жылы мындай тендерден утуп алган 49 миллион сомго. Бирок 19-жылга чейин баягы эки фирма мындай талашып, соттошуп, анан былтыркы жылы буга каржы маселеси чечилген да. Былтыркы жылы айылды өнүктүрүү фонддору бул 3 айылда тең. Коңур Өлөңдө, Көлтөрдө, берки Тогуз Булак 3 айылда тең абдан жакшы бири-бирине атаандашуу менен эл жакшы акча чогултушуп, өздөрүнүн керектүү көп жумуштарын мындай бүтүрүп алышкан да. Акча чогултуу маселесине келгенде бир эле айылдыктарды эмес, ошол биз кандай биз суруш багыт берсек айылдыктарды, ошол багытта бүт жакшы абдан сонун иштешкен. Мына Бишкектеги ушул
3 айыл тургундардын бардыгын мындай патриоттук чувствосун кетирип, айылды өнүктүрүүгө жардам бер дегендей кылып, алардын дагы мындай жардам менен мына 3 айылда тең мен билгенден мындай жакшы кичи футбол аянтчылары курулуп калыптыр да. Жарымын миллион сомго жакын акча алар топтосо, миллион сомго жакын жетпеген акчаны ошо баягы төшөп, газонду төшөп берүү жагы мисалы үчүн ысык көл өнүктүрүү фонду өзүнүн мойнуна алган. Көлтөр айылында 500 гектар жерге суу жетпейт. 1989 жылы курулуп, бирок бүтпөй калган каналга 22 миллион сом сарпталат. Арис программасы аркылуу иш бүтмөкчү. ФПСтин кайра бөлүштүрүүнүн жери да бар. Айыл үчүн жарыктандырууну эл өз колдоруна алышып, бүткөрүп алышкан. Бала бакча менчиктешип кеткен. Эми кайра жери элдин колуна тийди. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Таала Эргешев, Тоң районунан.